Саламатсызбы. Коронавирус пандемиясы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Кыргызстанда дагы экономикага таасирин тийгизери белгилүү болду. Учурда өкмөт, парламент, бир катар саясатчылар өз сунуштарын жолдошууда. Анын алкагында чыгымдарды азайтуу, экономикалык саясатты өзгөртүү сыяктуу сунуштар дагы камтылып жатат. Кризистен кийин кандай чаралар кабыл алынышы керек? Экономиканын эртеңи эмне болот? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө бүгүн талдап талкуулап ага жол издеген жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев менен Абдувахап Нурбаев, ошондой эле Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптагаев студиядан катышат. Мындан сырткары саясий илимдердин доктору, изилдөөчү Азамат Темиркул скайп аркылуу биздин студия менен байланышка чыккан жатат. Биз ушул жерден дагы бир ирет эскерте кетели. Бул көрсөтүүбүзгө биз өкмөт аппаратынан дагы өкүлдөрдү чакырганбыз. Алгач болуп өкмөт аппаратынын экономика жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Алымбек Орозбеков катышаары өкмөттөн кабарланып, бирок тилекке каршы талкуу башталар алдында келген жок. Биз, урматтуу коноктор, студиябызга кош келдиңиздер. Биз ушул талкууну мындай иреттеп алыш үчүн талкууну 3 бөлүккө бөлсөкпү деп атабыз. Биринчиси азыркы экономикадагы абал көйгөйлөрүн, экинчиси кыска мөөнөттө кандай чараларды кабыл алышыбыз керек, анан келечегинде системалуу узак мөөнөттө кандай чараларды кабыл алышыбыз керек деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзөлү. Алгач болуп мен президент алдындагы, өкмөт алдындагы стратегиялык улуттук изилдөөлөр институтунун директору катары Эмил мырза сизге жолдоюн деп жатам. Мына сиздер дагы анализ кылып жатсаңыздар керек. Бүгүнкү күндөгү экономиканын абалын сиздер кандай баалап жатасыздар? Кандай коркунучтарды, кандай проблемаларды мындай санап алып, аны чечүүнүн үстүнөн иштер жүрүп жатат? Бул азыркы ушу аламат болду да, дүйнөлүк аламат. Башка мамлекеттерге караганда бизде майда сырткы карым-катнаштан, сырткы жана экономикалык каржылык байланыштан түздөн түз көз каранды мамлекеттерге өтө эле оор катуу тийди. Мына биз көрүп эле турабыз. Көрмөк турсун эл жон терис менен сезип атат. Анткени базардагы баа, негизги продуктларга баа, ошондой эле мына биз көпчүлүк экономикалык жактан ошол эле коңшубуз Кытайга болгон көз карандылыгыбыздын деңгээли, ошонун пайызы сыяктуу нерселер, анан өзүбүздүн ички экономикалык дараметибиз, ички экономикалык баягы мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баары мына бүгүн ачыкка чыгып отурат. Мына бул аламаттын таасири чынын айтканда абдан чоң. Мына ушул 1,5 ай учур карантин мындай өзгөчө кырдаал учуру эле өзү эле мына көп нерсенин башын ачып койду. Эң биринчи мына биздин бюджет бул өтө мындай бир назик талылуу жерибиз бюджет болуп атат. Бюджетибиз мурдатан эле ушу жылына бир ушу где-то бир 20 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык менен жылдын аягына барып жүрсө, эми быйыл алдын ала муну божомолдошто кыйын болуп калды. Анткени январдан берки бюджетке түшпөй калган, иштебей калган, төлөнбөй калган салыктын көлөмү бул өтө эле чоң. Муну мамлекет өз күчү менен көтөрө албайт. Мына ошондон улам муну туура эле түшүнүш керек. Бул эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттер кайрылууга мажбур болот. Бюджетти кармап, бюджеттик мамлекеттик милдеттерди аткара албай калуу коркунучу чоң. Бул жөнүндө мына премьер жакынкы жогорку кеңеште ачык эле айтты. Бул мамлекет өз милдеттерин, пенсия пособиялар боюнча милдеттерин аткарууда июндан баштап маселелер жаралып калышы мүмкүн деген баягы ыктымалдуулукту айтты. Мунун баары жөн сөз эмес. Мунун баары баягы чөнтөктү эсептеп, экономикалык акыбалды эсептеп аткандан чыгып аткан нерсе. Реалдуу. Анан ушул жерде бир нерсе айтышыбыз керек. Бул кризис өтө чоң кризис. Бул кризисте ушу мамлекеттик башкаруунун дагы бир топ көйгөйлөрү, башкаруудагы бүгүнкү акыбалдагы да көйгөйлөр ачыкка чыгып атат. Аны эл деле ачык айтып атат. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде президент, парламент, өкмөт жалпы эле ушул жамааттык уюмдар, жарандык коом, эл буга түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Тилектештик менен мамиле кылыш керек. Албетте абалдын олуттуу экендигин
көңүл жылытпастыгын көрүп атабыз. Өтө олуттуучу. Бирок андан чыгуунун жол жоболору кандай каралууда? Мисалы сиздер ушу изилдөө стратегиялык изилдөөлөр институты катары кандай сунуштарды берип, бүгүнкү күндө элге, мамлекетке бир аз ошондой толук иштеп чыккан сунуштарды берүүгө биздин институттун бүгүн дарамети жок. Бирок бүгүнкү күнгө биз ошол дүйнөдөгү акыбал, региондогу акыбал, ошонун ичинде өзүбүздүн ичинде акыбал боюнча мониторинг баягы талдоо иретинде көп материалдарды тынымсыз берип, ошо менен катар сунуштарды деле берип атабыз. Эң башкы сунушубуз бул мындай кырдаалда башкаруу түзүмүнө өзгөчө мамиле болуш керек. Мындай кырдаалда башкаруу түзүмү ошо өзгөчө кырдаалга карата ошондой шартка, ошондой акыбалга алынып келиш керек. Бул жерде мына депутаттар отурат. Бул ушул кырдаалда биз чынын айтканда мына жогорку кеңештин чечүүчү анан борбордук ролу жок болуп турганы ачык эле көрүндү. Анткени жогорку кеңеш өкмөт үчүн түздөн түз жооп берүүчү орган катары көпчүлүк жерде мындай чечүүчү бир уюштуруучу күч катары жогорку кеңеш мындай чыгалган жок. Муну ачык эле алышыбыз керек. Ошондой эле мына жалпы аткаруу бийлигинде дагы бир бирдиктүү, бир борбордон башкарылган, бир күч, бир бетке иш болуп атканы дагы мындай көп жерде элдин куполуна толгон жок да. Сиз даремет деген бул эмне даремет? Укук жөнүндө айтып атасызбы? Жок, укук жөнүндө эмес. Мына мен бул жерден баягы эмнеге даремети жок дегенде? 6 аял базарга барса, ар ким өз арманын айтат дегендей, мына мен ушу институтка келгеним 6 ай болду. Ушу 6 ай бою келатканда эле айтылган маселе бүгүнкү күнгө башка мамлекеттердей болуп баардык маселелерди тыкат изилдеп толук кандуу продукция бере турган институт жок. Мен ошону ачык эле айтышым керек да. Бирок бүгүнкү болгон ресурстар, болгон күч менен биз да өз аракетибизди жасап колдон келген мүмкүн болгон нерселерди берип атабыз дегенди эле айттым да. Дарамет деген ошол. Түшүнүктүү. Каныбек мырза, мына абалдын өтө олуттуу, өтө кооптуу экендигин айтып жатабыз. Өкмөт өкүлдөрү деле, жогорку кеңеш, жарандар жон териси менен сезип атат. Бүгүнкү күндө сиздер кандай чыгуу жолдорун көрүп жатасыздар? Мисалы, экономикалык саясаттын, жаңы саясаттын актысы деген сыяктуу бир документтерди иштеп чыгып жаткандыгыңыздар белгилүү болуп атат. Ал эмне? Кризиске чейинки абал. 2019-жылдагы өкмөттүн отчетуна жакында баа беребиз. 3 цифраны эстеп койсоңуз. Былтыр дүйнөнүн 193 өлкөсүндө 20 өлкөдө кризис болду, калган 173 өлкө плюс менен чыкты. Ошон үчүн Кыргыз өкмөтү бар даяр акчанын 35 миллиард сомго чейинкини чогулткан жок. Бул биринчиси ГСМ контрабанда 7 миллиард сом бюджеттен түшүп калды. Ичкилик акциздерден 5 миллиард сом чогулткан жок. Экинчиси эң өкүнүчтүүсү бюджетке кирип бекиген программа госинвестиция деп коет 33 миллиард 576 миллион сом бекиген. Бул бар. Келишимдер менен, гранттар менен, кредит менен келген акчанын. Ошонун ар бир 3-чү сомун өздөштүрө алышкан жок. 11 миллиард сом талага кетти. Бул эмне деген өкмөт? Үчүнчүсү, биз бюджетти бекиттик былтыр. Бекиткенден кийин булар кайра азайтышып 10 миллиард 176 миллион сомго минусовать этишти. Кризис болгонго чейин эле биздин өкмөт бул жолу 34-35 миллиард сом чогулткан жок. Буга чейин кризиске чейин. Кризиске чейинки. Ал эмне алып келди? Биз Союздук Республика болуп турганда, Турдакын Союздун китебинде бар, бул жолу 9-11 орунда ээлечибиз ички дүң продукция боюнча. Биздин экономиканын мүнөзү 11 Союздук Республикадан кимге окшош? Грузия, Армения, Тажикстан, Молдовага. Нефть, газ жок. Элдин саны рельефи да окшош, айыл чарбасына негизделген. Грузия менен Армения реформанын алдыга кетти. Ички дүң продукциясы Грузияда бизге караганда 4 эсе көп. Арменияда кетти. Молдова былтыр инвестиция тартуу боюнча бир жылда 4 миллиард 200 миллион доллар. Кыргызстандан эли аз, бирок 5 эсе көп инвестиция тартты. Биз Тажикстанды сындачы элек, Тажикстан акыркы 3 жылда өсүү темпи былтыр биздики 3-8 болсо, алар 7-7ге чыкты. Биз Тажикстанда артта калдык да. Бул түздөн түз өкмөттүн чарбасыздыгы, реформага барбагандыгы, жана жоопкерчилиги. Эми бул реформа чейин. Эми реформадан кийинки кризис. Эки эле нерсени эсептеп салалы.
12 айдан налог чогулат да. Бизде дээрлик 2 ай токтоду да. 22 марттан 20 майда толук чыга баштады атпайбы. Ошондон айына бизде 12-14 миллиард сомдон чогулат. 2-ге көбөйт 28 миллиард чип салалы. Анан киреше налыгы бар да 8 миллиард. Ошону кошкондо 40 миллиард. 40 миллиард анан патент алгандар бар да. Айына бир 2 миллиард. Бизде бир 100 миңден ашык киши да аны да алып салалы. Мына ошол түздөн түз эми келип түшпөйт. Эми саматырашып кетти, жогорку кеңеш жетиштүү иштей алган жок деп. Мен туура дейм. Бирок өкмөт да жетиштүү сунуш алып келе алган жок да. Айтыңыз сен, биз өкмөттүн кайсы сунушуна ушул кризис боюнча каршы чыктык. Алып келген кишилерди бекитип берип аттык. Алып келген сунушуңарды бекитип берип аттык. Өзү мындай учурда мобилдүү орган бул өкмөт, чарбачылык орган. Биз мыйзам чыгарыш органбыз. Бир мыйзамдын иштеп чыгуу бул убакытты талап кылат. Ошол багытта азыр өкмөт биздин коңшу өлкөлөргө караганда бизде ресурс жок. 3 багытка барышты. Бул күнүмдүк жеңилдиктер, коммуналдык кызматтарды кийинчерээк төлөө, кредиттин ушул пайыздарын кечирээк төлөө, жана салыктын пайыздарын кечирээк төлөө. Биз эми салыктан бошото албайбыз. Андайга бизде экономик мүмкүнчүлүктөр жок. Бирок ушул учур реформа кылууга жана ошол реформа үчүн биздин донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансылык институттардан акча алууга уникалдуу шанс да. Муну мамлекет башчысы бир 2-3 эл аралык институттардан азыр АБРден 100, Дүйнөлүк банктан 50, Дүйнөлүк валюта фондунан 120. Биз 300 миллион доллардай бар дейбиз. Бирок бул келгиче да убакыт өтөт. Мунун 3тен 2си бизге кредит, калганы грант катары. Бизге дагы бир жок дегенде 700 миллион доллар табышыбыз керек да. Бул ушул кризистеги жанагы жыртыктарды бүтөш үчүн. Жанагы өнүгүү жөнүндө кеп жок, өнүгүү жөнүндө кечип жок, өнүгүү жок. Бүгүнкү жанагы пенсия пособияларды, бюджеттеги социалдык төлөмдөрдү анан биздин өкмөт туура эмес кылды, сырткы карызды жылдын башында төлөп баштады. Биз ал дегенде финансылык институттардагы реформага деген быйыл бере турган жыл сайын акчалар бар да. 50 миллион доллар. Ошолорду алып туруп, анан жылдын аягында биз сырткы карыздан башташыбыз керек болчу. Буну жанагы Дүйнөлүк валюта фонду бизди киргизген жок, Тажикстанда элестеп. Бирок бул дүйнөлүк тажрыйба. Болуп тур, анын баары жазалыш керек. Албетте бул маселени баарыбыз көрүп атабыз. Бирок кырдаалдан чыгуунун жолун ойлошубуз керек деп жатпайм. Мисалы мен Абдулахап мырзага жолдоюн деп атам да. Мисалы бүгүн өкмөт чарбачыл болбой абдан чабал болуп атат деп атабыз. Жогорку кеңеш болсо өкмөттүн ошол чабал өкмөттүн кандай сунушу болсо макул болуп, буга чейинки кетирген катачылыктарына көз жууп, кандай бюджет тап келсе ошого кабыл алып берип келди дедик. Бирок кырдаал эмне болот? Бүгүнкү күндө экономиканы сакташ керек деген, жарандарды иш менен камсыз кылыш керек, азык-түлүк коопсуздугун сакташ керек деген негизги маселе турат да. Ооба. Бул жерде эң биринчи буга чейин премьер-министр жогорку кеңешке келгенде мен сунуш бергенмин. Өкмөт тез арада ошол антикризистик фонд түзүш керек. Ошол Кыргыз өнүктүрүү фондунда 300 миллион доллар акча турат. Бул акча өзү биздин акчада, таможня союзуна кирген үчүн бизге 5 миллион доллар берген. Бул акча турат. Экинчиси Улуттук банкта запас деп 2 миллиард 300 миллион доллар турат. 600 миллион доллар алса, анан донорлор менен дагы сүйлөшүп туруп 1 миллиард доллар алып туруп, жалпы болсо, ошонун башкаруу кеңешине өкмөт жетекчиси өзү жетекчи болуп, донорлордон 3төн 1 бөлүгү, 3төн 1 бөлүгү өкмөт, 3төн 1 бөлүгүн ишкерлери киргизиш керек. Негизги маселе ишкерлерде бул жерде. Бул азыр мына биз айтып атабыз, бул жылы бул ушул кризис жылдын аягына чейин болот. Азыркы убакта да эч нерсе эмес, эл муну мурунку запастар менен жашап атат, бирок үмүт менен турат. Эртең кризис бүтсө биз чыгып иштейбиз деп, бирок толтура жумуштар ачылбайт. Тез арада ошол баягындай 1 миллиард долларда фонд түзүп туруп, ишкерлер менен сүйлөшүп, так ачык айкын эреже жазыш керек да. Анткени былтыркы жылы биз бюджеттен 2 миллиард сом регионду өнүктүрүүгө акча бөлүп бердик, ошону бөлө албай койду өкмөт. Акыркы калганда 500 миллионду бөлүп 1,5 миллиард калып кетти. Анткени эч ким өзүнө жоопкерчилик алгысы келген жок да. Эгер донорлор менен сүйлөшүп туруп, конкреттүү түрдө ошол долбоорго, жумуш орун түзүүгө, ошол реформалар жүргүзүүгө, экономикага эркиндик берүүгө биз сүйлөшсөк, бизге берет акча. Бир гана ишеним керек да. Азыркы убакта биз биринчи кезекте элге үмүт бериш керек, ишенич беришибиз керек. Айнан эл журт, бизде өкмөт бар, бизде бийлик бар. Биз мынандай ойлоп атабыз, силерге мындай жол көрсөтүп беребиз деген. Ушуну өкмөт колунан келбей атат да. Эмне кылыш керек? Фонд түзүп иштеш керек. Бул жерде ким ишке ашырат? Мисалы буга чейин айтып атпайсыздарбы? Өкмөттүн катасы көп. Кризиске чейин эле өзүнүн ишин жакшы алып бара алчу эмес депчи. Эмил мырза, сиз кошуласызбы? Мисалы эмне кылыш керек? Жок, бул жерде эң башкысы эмне? Мына туура констатация болду. Азыр өнүгүп өсүп кетүү жөнүндө эмес. Кеп ушул кырдаалдан
мамлекетти бүлүндүрбөй, элди бүлүндүрбөй аман соо чыгып кетүү жөнүндө болот. Бул кырдаалдан чыккандан кийин бул кризистик акыбал 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Анан ары карай өнүгүү жөнүндө ойлонсо болот. Бүгүнкү күндө чынын айтканда эле, мына Каныбек мырза абдан эле туура айтты, бул мамлекеттик ички милдеттерден кантип кутулабыз? Элге пенсияны кантип беребиз, айлыкты кантип беребиз деген маселе биринчи орунда турат. Экинчиден, эң чоң маселе, мына уже жаз бүттү, жай келатат, 2 айдан кийин эле күз келет, азык-түлүк кандай болот? Күз, кыш, эмки жазга бизде азык-түлүк жетеби? Эң биринчи ун жетеби, нан жетеби, башка нерсе жетеби? Бу да эң чоң маселе. Быйыл жыл кандай болот? Түшүмдүү болобу, түшүмдүү болбойбу? Эл эмне кылып оокат кылат? Мына азыр миңдеп мигранттар келе баштады. Алардын баарына бул жерде иш жок. Анан мына азыр абдан көп демилге көтөрүлүп атат. Мамлекеттик аппаратты кыскартыш керек, тияктуу. Алардан дагы чыгат жумушсуздар. Алар эмне кылып күн көрөт? Мына мунун баары келип, бул туура эле маселе коюлуп атат. Өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан бардык жагынан ойлоно турган ыкчам, эң башкысы бул популисттик эмес, ураан эмес, реалдуу ресурстарга, мына Абдыкабак мырза реалдуу булактарды айтып атат. Айла жок, мына адам өлөйүн деп калганда акыркы каткан нанын жейт да, ошол сыяктуу бул кысталыш убакта пайдаланчу булактын баарын караш керек. Бирок ошолордун натыйжалуулугу, албалы аны да жеп алып, ал да жок, дагы же аштыктан жок, же баштыктан жок калыштын өзү да коркунучу бар. Буну элдин баары ошол коркунучта карап отурат. Анткени элдин бүгүнкү күндө эч кимге ишеничи жок. Мына ошондой ишенич жок убакта биз бул мобилизация деп коет, көтөрүү, чогултуу, жыйноо баарын бир түйүнгө түйүү иши, мен жана жогорку кеңеш айтып аткан ошол ишти, ошол коомду, бийликти бир түйүнгө түйүп, бир максатка бириктире турган күч табылыш керек. Мен Азамат мырзага, биз менен түз скайп байланыш аркылуу турган Азамат мырзага жолдогум келип атат. Мына талкууну көрүп жатасыз. Абалдын оор экендигин, бул жерде жоопкерчиликти ала турган институттарда дагы маселе бар экендигин көрүп жатасыз да. Мисалы, эксперттик коомчулуктун өкүлү катары сиз абалды кандай баалайсыз жана кандай сунуштарды сунуштай алат элеңиз? Дароо эле сунуштарга өтпөйүнбү? Эң негизги нерсе менин оюм боюнча азыркы өкмөттө отурган адамдарды, саясий номенклатуранын баарын алмаштырыш керек. Себеби ушундай оор акыбалда өлкөнү мындай ишенимдүү, элдин арасында ишеними бар болгон адамдар бул жумушту алып барыш керек. Ошолор гана элди артынан алып бара алат. Азыркы иштеп аткан адамдарга тилекке каршы мен мындай көп критикага кирбей эле коеюн, бирок эми ачык сүйлөш керекпиз. Ачык чындык көзүнө карайлы. Элдин ишеними жок болуп атат. Ишеними жок болсо, эл кантип ээрчит бул адамдарды? Ошон үчүн бул бир күнүмдүк кризис эмес. Бул мына 5 ай, 6 айдын ичинде бүтпөйт. Бул жалаң пандемия эмес. Мунун артында экономикалык кризис, финансовый кризис, андан тышкары климаттын өзгөрүшү болуп атат. Мына Исфанада эмне болуп атканын өзүбүз көрүп турабыз. Метеорологдор канча жылдан бери айтып атышат, что ушундай өзгөрүүлөр болот. Азыр как раз 2020-жылы ошого биз келип такалдык. Мунун артынан ачарчылык болот деп дүйнөлүк азык-түлүк программасынын директору Дэвид Безли айткан. Азыр деле айтып атат. 30га чейин өлкөлөр ошу сиз айтып атасыз да, мисалы буга чейин да айтып аткан элдик ишенимдеги өкмөт түзүш керек, алмаштырыш керек. Кыргызстанда өкмөттү алмаштыруудан оңой нерсе болгон жок. Мисалы эгемен тарыхыбызды эске алгандачы, бирок ошол эле эффективдүү жолбу деген маселе турат да. Мисалы Эмилбек мырза айткандай, жанагы каражаттын баарын алып чыгып эле иштетсек эле ошол эффективдүү иштейби? Өкмөттөгү кадрларды алмаштыруу менен эле кайсы бир эффект болобу деген дагы маселе турбайбы? Барбы? Менин сунушум мындай.
бизде толуп аткан жерлерибиз бар, тоолуу жерлер да, биз аны пайдаланбай атабыз. Ошол жакка багбанчылыкты өнүктүрүш керекпиз. Толуп аткан жумуш түзүлөт ошону менен. Андан тышкары балык чарбасын өнүктүрүш керек. Балык чарбанын артында бир чоң ресурстарыбыз бар, канча сууларыбыз бар, биз аны пайдаланбай атабыз. Ошону менен жумуш да түзөбүз. Андан тышкары мунун баары азык-түлүк коопсуздукка жооп бере ала турган тармактар. Ушуну биз азыр кризистин убагында ушуну көбүрөөк көңүл бериш керекпиз. Бирок муну түшүнгөн, муну ишке ашыра турган адамдар колуна алыш керек. Антпесе болбойт. Ал адамдардын келишин мисалы сиз кантип элестетип атасыз? Кантип келиши керек мисалы? Сиз айтып шайлоо аркылуу, только шайлоо, башка жол жок. Түшүнүктүү. Азамат мырза, биз сизге байланышабыз мисалы. Мисалдан кошумча айратта, бул ушундай кырдаалда муну элге ачык айтышыбыз керек. Жана ойду тоону сүйлөп, асмандын башына айткан жомокчуларга эл көп ишенип, баягы популисттердин заманы болуп кетет да, муну элге ачык айтыш керек. Анткени жоктон бар болбойт эч качан. Бул жанагы кыргыздын жомоктору аябай эле терең. Жана алдоч баштык деген бар да, алдар көсө алдар баштык деп. Ошондой сыяктуу алдар көсөлөр көбөйөт. Асмандын башына айтып, баягы бүгүн жок эртең ба сүфтөп койсо бар, жомоктогудай 5те жашап каласың дегенди айткандар көбөйөт. Бирок реалдуулук андай эмес. Кандай өкмөт келсе да, кандай адам келсе да, бүгүн мына урматтуу депутаттар айтып аткандай, өкмөттүн казынасы бош. Ички экономикалык мүмкүнчүлүктөр жок, өнөр жай жок. Айыл чарбасы натуралдык майда чарбаларга бытырап кеткен, чоң товардык жана өндүрүш кылып туруп бир күтүрөтүп экспорттой турган продукция да жок. Мына ушундай шартта биз кантип эртең бирси күнү аркы күнү жашайбыз деген маселени талкуулаш керек. Бул жанагындай жыргап куунап жашап кетебиз деген эмес. Компетенттүү кадрларга да барып такалган атпайбы? Мисалы, кадрлардын дагы компетенттүүлүгү, чечкиндүүлүгү, анын кесипкөйлүгүнө дагы жараша мындай көз каранды экендигине сиз макулсузбу? Эми бул көз карандуу, бирок бул маселелер мына өзүң азыр эле туура реплика бердиң. Бир күндө, бир айда, бир жылда чечилчү маселе эмес. Мына жакында эле бир топ кишилер көтөрдү бул маселени. Мына Султан Раев да көтөрдү. Жана улуттук элита жөнүндө, кадр алмашуу жөнүндө бул абдан терең маселелер да, терең маселелер. Эми бул мунун баасы сүйлөшүп баштасак философия болуп кетет. Түшүнүктүү. Мен ошол мына кыска мөөнөттөгү чаралар боюнча сүйлөшөлү деп эдим да. Мисалы, сиздер Каныбек мырза өткөндө жогорку кеңеште да айттыңыз, экономикалык саясаттын жаңы акты деп бир документ даярдап жатырсыздар. Сунуштар экен, ушул кырдаалдан чыгуунун конкреттүү сунуштары катары айтып жатасыздар да. Биз ошол сунуштардагы актагы негизги моменттер боюнча бир кыскача видео даярдаган элек, эмнелер экен биздин көрөрмандарга көрсөтүп алып анан талкууну улантсак. Жаңа экономикалык саясат төмөнкүлөргө багытталууга тийиш. Ички дүң продукциядагы мамлекеттик чыгашаларды 25%га чейин чектөөгө. Ички дүң продукциядан мамлекеттик бюджеттин тартыштыгын 3%га чейин төмөндөтүүгө. Капиталдарды амнистиялоо жүргүзүүгө. Лицензияларды көбөйтүүгө толук тыюу салууга, бизнести жүргүзүүнү жөнөкөйлөштүрүүгө жана ар жылдык патент төлөө менен жеке ишкердикке толук эркиндик берүүгө. Капиталдын кыймылынын толук эркиндигине. Мамлекеттик менчикти жана башка активдерди толук инвентаризациялоого. Рентабелдүү эмес мамлекеттик менчикти аукцион аркылуу сатууга, менчиктештирүүгө. Жеке менчикти чыңдоого. Салыктардын санын кыскартууга. Салыктык текшерүүлөрдү кошо алганда, текшерүүлөрдүн санын кыскартууга. Мамлекеттик башкаруунун иш милдеттерин инвентаризациялоо жана керексиз түзүмдөрдү жоюуга. Жакынкы 3 жылда мамлекеттик аппаратты 10-20% жана кийинчерээк 30% кардиналдуу кыскартууга. Сиздер даярдап аткан документтин негизги сунуштары ушулар экен. Муну ишке ашырууну кандай көрүп жатасыздар? Мисалы, азыр талкуу болуп атат, бул эми талкуу болуш керек. Анан өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Ушул жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз? Маселени экиге бөлөлү. Биринчиден, бүгүн эртең 2-3 айда эмнени чечишибиз керек. Социалдык төлөмдөр убагында берилиш керек. Экинчи, Насрандиев айтты, 14 миллиард сом бар дейт. Ошол 14 миллиард сомду бизнеске беребиз дегенби? Орто жана майда бизнеске 50 миң сомго чейинки суда, калгандарын жеңилдеткен кредит катары банктар аркылуу таркатып беришибиз керек.
Анан эгерде биз азыр дагы бир 10 миллиард сом таппасак, биз анда банк жана фискалдык финанс системасын сактап кала албай калабыз. Эмне үчүн ипотека деп атам, бир 10 миллиард сом ипотека тапсак, биринчи банктар айланып баштайт акча, экинчи биз медицина кызматкерлерине колдоо кылган болобуз, үчүнчү курулуш тармагында ипотекада бир курулушчу 7 курулушчу орунду камсыз кылат. 3 маселени чечебиз да. Азыр бизге тез эффект бере турган ошол. Биздин бул айтылгандар бул эффектти кечирээк берет. Ушул багытта биз мыйзамдарды иштеп чыгабыз деп элге убада берип атабыз. Жана Абдывахап Нурбай айткандай, бизнести ишенич, бизнес сакталып калыш керек. Бизнес мамлекетке, өкмөткө, парламентке ишениш керек. Аны үчүн жакында 4 мыйзам долбоорун коюп атабыз. Биринчи, салык кодексине премьер-министр президент айткандай жөнөкөйлөштүрүү 3 салыкты бириктире деп атабыз. НДС, кирешеден түшкөн салык жана сатуудан түшкөн салык бир эле салык болот. Буга көбү макул. Социалдык салыкты 26%-тен 10-12 экеле салык болот. 10-ду работодатель, оны төлөгөндөр. Экинчиси, биздин мүчөлөрүбүз колдоду, Россиядагыдай салык төлөөнү санариптик форматка өткөзүү. Салык төлөөчү интернеттен төлөйт. Россияда ошону эмнеге жетишти? 40%-ке көбөйдү, 1000 ишкердин экөөсүнө гана салык текшерүүчү контакт болот да. Коррупцияга жол жок болот. Үчүнчү, декриминализация. Аны жетисинде талкуулайбыз. Буга чейин эгерде бул ишкер салык төлөгөн жок десе эле, ошол күнү эле ал кылмыш катары катталат. Аяка же АКС келет, же Финполиция келет. Биз азыр жок деп атабыз. Бул административдик тартип бузуу. Бул биз көрө турган чаралар, бул кечирээк берет эффектисин. Бул 6 ай, 1 жылга болушу мүмкүн. 2008-жылкы кризистен Кыргызстан 1,5 жылда чыкты. Бул кризис андан да узагыраак болот. Себеби өндүрүш экономика токтоп калды да. Жана сиз негизги суроону бердиңиз, акчаны кайдан табабыз? Бул реформага чейинки. Реформа ал өзүнө акча таба алат. Себеби реформага биздин донор өлкөлөр, эл аралык институттар, Европалык Союз акча бериш мүмкүн. Азыр кызыкчылыктар бар. Аны үчүн көп убакыт керек да. Бүгүн эртең кыска мөөнөттө Абдывахап Нурбаев айткан 2 негизги резерв, бул колубузда турган акча, бирок аны Россия менен макулдашып проценттик төмөндөтүп, жанагы залогун азайтышыбыз керек. Экинчи, улуттук банк көнбөйбү, андан биз банктык системаны уратып албайбызбы? Жана биздин резервден акча чыгарып, банктарга берип, кийин кара 2 жылдан кайтарып келгидей. Үчүнчү резерв бар, аны коомчулук, өкмөт даяр болсо, азыр дүйнөдө алтындын баасы да болуп турат, кумтөрдүн да баасы болуп турат. Кумтөрдүн баасы 2-3 жылдан ылдый түшөт, себеби 26-жыл запас төгөнөт да. Балким коомчулук ушуну мойнуна жоопкерчилик алган бир премьер-министр же министр болсо, кумтөрдүн жанында Тоголок деген алтын кени бар. Эми сонун жакшы билет, ал көлдө. Аяка бөлөк фабрика салынбайт. Салынса ал өтө чыгашалуу болот да. Балким Кыргызстан кумтөргө ошо менен кирип, алтындын баасы да көтөрүлөт, кумтөрдүн да баасы да көтөрүлөт, Кыргызстандын акциясы көтөрүлөт. Мүмкүн ошонун 5%-ын сатып, 500 миллиард сомго, себеби миллиард долларга. Баарыбыз Кыргыз Орус фондусунун акчасын карап калдык да. Ошондой Кыргыз өнүктүрүү фондусун түспөйлүбү? Кумтөрдү алтын компаниясы катары пайдаланып биз уттурдук. 4 жылда 9 миллион доллар дивиденд алат экенбиз. Кумтөрдү биз дүйнөлүк финансылык институт катары пайдаланбайлыбы? Кумтөрдөн түшкөн жанагы акчага ансыз деле алар салыгын төлөйт, роялтыны төлөйт, экологик фонд төлөйт, ал кала берет. Кумтөрдө акционер болуп кала беребиз, бирок биздин аяктагы акциябызды көбөйтүп, ошол моментте 5-10% сатып, бул бир жолу. Экинчи жолу темир баасы болуп турат, сандык темир кени бар. Анын бүгүнкү күндөгү рыноктук баасы 7 миллиард доллар. Мамлекеттик ишкана ачып, анын акциясын IPO койбойлуу дагы 40% сатпайлыбы? Келген акчаны Орус Кыргыз фондусу жакта пайдаланбайлыбы? Бул бирөөсү. Болбосо кумтөрдөн себеби айтып атканым, ушундайда убайын көрбөгөн эл алтындын качан убайын көрөт. Чарат 400 тонна. Эгерде мамлекет ошону жоопкерчилигин алып, алтын кен түзө алса, чараттын бүгүн турган турушу жок дегенде 6 миллиард сом доллар болот. 2 миллиардын IPO-дан алып, элге акча 2 жылдан эмес, бүгүн эртең керек болот атпайбы? Бирок булар канчалык деңгээлде, мисалы, көп саясатчылар сунуштап жатат, ошол сыяктуучу. Өкмөт мындай кадамдарга эмнеге бара албайт? Коркунуч эмнеде? Канчалык деңгээлде реалдуу бул жанагы сиз айтып аткандай популисттик эле бир сунуштар болуп калбайбы? Мындай да, бул эмне үчүн азыркы могу реформага бара турган мыйзамдардын башында депутаттар турат. Өкмөт кылбаса,
А өкмөт эмне үчүн кылбайт? Себеби өкмөт кандайдыр бир непопулярный деп коет го, ошондойго барганда мени отставкага кетирет деп коркот. А дүйнөдө мунун классикалык үлгүсү жеңип келген партиянын лидери өзү өкмөт башчы болсо, өзү парламентте аны кызматтан кетире албайт. Эгерде келаткан шайлоодо депутат премьер-министр, орун басары вице-премьер болсо, мүмкүн аларга гарантия бере алат парламент. Бир жылда эч ким кетире албайт. Өзү реформанын убактысы Грузияда көрсөткөндөй 6 айдан 1 жылга чейин эле. Эгерде ал учурда реформа эффект бере албаса, реформа өзүнөн өзү дискредитация болот. Буга жоопкерчиликти бул үчүн жаңы закон алып да кереги жок. Жоопкерчиликти алган министр же жоопкерчиликти алган премьер-министр керек да. Мен ушул жерден бул популизм эмес. Эгерде дүйнөлүк финансылык институттарына Кыргызстан тапшырмай берсе, ушундай кылсак болот деп. Алардын заключениясын алсак болот. Эл аралык финанстык институттарында иштегенде кыргыз балдар бар. Мен сизге айтып берейин, дүйнөлүк банкта Казакстандан 5 адам иштейт экен. Кыргызстандан 25 киши иштейт. Ошол жакта 4-5 деңгээлдеги башкармалыкта иштеген кыргыз балдар бар. Мен ошолор менен консультация кылып келип атам. Муну гезиттен окуп же бир популисттик заявление эмес. Тез акча чөт десек, аны 1 жылдын ичинде чүрүшүп болот. Бул дагы узак маселе. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Коомчулук ошого даярбы? Парламент даярбы? Өкмөт даярбы? Ошол 3 учурда барышыбыз мүмкүн. Абдулхан мырза, мына актты колдогон депутаттардын бири сиз экенсиз да. Ошол мисалы Каныбек мырза да, сиз дагы бириңиздер социалисттик партиянын фракциясынын мүчөсү, бирөө социал-демократиялык фракциянын мүчөсү да. Социал-либерализм. Түшүнүктүү. Бирок ошентсе дагы мисалы кыскартуу деп жатпайсыздар. Ансыз деле жумушу жок болуп турган жарандар бүгүн кыскартуу менен дагы жумушсуздардын армиясынын катарын органдар кыскартуу. Мамлекеттик органдардын катарын калыңдатпайбызбы? Дагы. Бул өтө маанилүү, анткени бул биз негизи күч принципти колдонолу деп атабыз. Биринчи либералдаштыруу, эркин өкмөткө басым жасоо, экинчи дерегулирование, үчүнчүсү децентралдаштыруу. Ойлоп көрсөңүз, канчалык өлкөнүн ичинде мамлекеттин ролу кичинерээк болуп, азыраак киришсе, ошо өлкө эркин болот да, өнүгөт да. Бул окумуштуулар илимий жактан далилденген нерсе да. Биз качан ошол өлкөгө эркиндик бергенде, ошондо өнүгөт. Жарандык коомго дагы, экономикага дагы бардык жака. Эгер биз азыр мисалы үчүн либералдаштырып, экономиканы эркин кылабыз, анан эгер ошондой кылганда көп мамлекеттик органдардын ишин бизнес ассоциациялар аткарат. Карап көрсөң, дүйнөдө өлкө мамлекеттерде, мисалы үчүн университеттерге лицензия берүүнү ошол жеке менчик университеттердин өздөрүнүн ассоциациясы бар. Ишкерлерде деле ошондой. Айыл чарба тармагында мисалы үчүн айыл чарба ишкерлер өзүнүн ассоциациясы бар. Мамиле өкмөт кереги жок. Өкмөт кайсы жерге мурдун тыкса, ошол жер коррупция бар. Кыргызстанда эки өнүккөн жер бар. Текстиль. Манас менен Мегаком экөө тең монополист. Башка мамлекеттик бир органды айтып бере аласыз, коррупция жок, таза деген. Жок андай. Жеке менчик. Үчүнчүсү децентралдаштыруу. Ойлоп көрсөңүз, бизде азыр айыл өкмөттүн территориясына 60 соток жерге бир резервуар курайын десе, жердин трансформациясы үчүн өкмөткө жөнөтөт, өкмөт 3 жылда кылып берет. Айыл өкмөткө азыр инвестор келип, мен сага айылыңа завод куруп берейин десе, ошо жерди бере албайт айыл өкмөт. Мына 3 принцип менен кылыш керек. Бул мен ойлойм, ушу менен биз эффект берет деп атасыздар. Эмилбек мырза, сиздин пикириңизде ушул сыяктуу бул талкууланышы керек. Эми бул баары эле булар бүгүн эмес. Уй чоңой, музо чоңой, уй анан сүт бер тууп, анан сүт бергендей нерсе баары элечи. Бул бүгүн эртең эмес. Бүгүнкү эртеңки кырдаал эмнени талап кылат да? Бул бизде 23 жылга чейин бекиген улуттук стратегия бар. Өнүгүү стратегиясы деп. 30-жыл. 40 жылга чейин, ичинен 23 жылга чейин өзгөчө бөлүнгөн, деталдашкан план да бул. Бул планды стратегияны ишке ашыруусун көзөмөлдөөчү улуттук кеңеш бар. Президент башында турган ар бир фракциянын лидерлери кирет. Бүт Кыргызстандагы ошо экономикалык саясатка түздөн түз таасир этчү күчтөрдүн баары ошо кеңеште. Бүгүнкү күндө мына бул мындай туура эмес кырдаал болуп атпайбы? Жогорку кеңеш эмне иштеп этсе өкмөт алып келген жок, өкмөт эмне иштеп этсе жогорку кеңеш талап кылган жок дегендей болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө азыркы сунуш кылып аткан маселенин бүт баары тең шашылыш түрдө согуштук кырдаалда ошол чукул иштелчү жана стратегиялык багыттарды аныктап, 23 жылга чейинки бекиген стратегияны кайра карап чыгып, чукул карап, 1 жума, 2 жума мындай убакыт аябай эле чукул. Ошонун жана орчундуу, түйүндүү маселелерин алып ошол жерге отуруш керек. Бул жерде бул
жанагы классикалык жогорку кеңеш анан өкмөт деп бири-биринен карап отурушкан шарт эмес да азыр. Мына биз азыр мына көп өзүбүздүн сунушта мына ушул ойду бекемдегенге аракет кылып атабыз. Бүгүнкү кырдаалда бул жана мамлекет үчүн бир штабтык негизде ишке өтүш керек. Штабтык негизде. Бул жерде сен мен дегенге убакыттагы кырдаалда ошондой эмес. Ошон үчүн чукул арада дегенде бүгүн эртең мына ушул ишке өкмөт, жогорку кеңеш, бардык күчтөр, улуттук банк, башканын баары тең ошол чукул арада чечилчү маселе 1-2 деп отурбаса, атак анандай кредит алып же башканын баары тең бул узак. Бир эле ошол эле кредитти ошол орустардын менен болгон жанагы 300 миллионду алыш үчүн эле 1,5 жыл сүйлөш керек. Ал деле эми баш аягы жок маселе болуп кетти. Өкмөт эркине байланыштуу да. Жок, ошо эрк болгондон кийин анан тигилердин эрки дагы бар да, туурабы? Анан кийин мындай эле тигинде эле дейт, ал акчалар бош эмес. Эми баарыбыз эле билебиз, ал акчанын баары каякта эмне кылып, баары иштеп жүргөн акча да. Бир да акча мындай бизчилеп эс алып отурбайт да, акча иштейт. Иштеп, ошо иштей турган жеринен аны бошотуп алып келиш керек. Алар айтат. Ошондо турган акча. Анан кризис башталган 3 ай болду. Өкмөт ушул 3 айда чечип коюш керек болчу да. Анан ошон үчүн бул жерде ушул мына ошо чече турган түйүн менин жеке оюмда жанагы жалпы платформа бар. Бул улуттук стратегия 23-40ка чейинки ошон улуттук кеңеш же болсо ушул жерде жана мен башында сөздү бекер айткан жокмун. Жогорку кеңештен мындай сунуш эмес, демилге анан реалдуу кыймыл аракет керек да. Өкмөттү жигерденчи керек, коомду жигерденчи керек, элди жигерденчи керек, баарын тең бир беткей кыймылдатчу күч керек болуп. Мына элдин күткөн эмне үчүн лидер издеп атышат. Эл эмне үчүн күтүп атат да, манас туулчудай болуп, тиги жарайт, бу жарайт, мына азамат да ошону айтып атат. Жаңы кишилер келип элди ээчитиш керек. Элди ээчитүүчү күч асмандан түшпөйт да. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат. Эмил мырза, баарыбыз эле айтып атабыз, ар түргүн чараларды айтып атабыз, бирок ким жоопкерчиликти алат? Анан ушул кырдаалдан алып чыгып кете алам деген ким чыгат деген маселеге барып такалып атат. Бүгүнкү күндө конституция боюнча жоопкерчилик бүт бийлик жогорку кеңеште. Жогорку кеңеш өкмөттү түзүп атат. Бирок башка күч жок да. Мисалы бирок жоопкерчиликти бири-бирине түртүү азыр эле башталып атпайбы? Мына ушундай кыйчалыш кырдаалга келгендечи. Бул бүгүнкү кыйчалыш кырдаалдын жакшы жери бул табигый лидерден алып чыгат да. Анан жанагы мындай стратегия бар деп аны эмке догмалап калып отурбаш керек. Ал стратегия жазылган эмес да, коронавирус эпидемия болот деп жазылган. Жок, ошон үчүн баары чечимдер ошол ылайык болуш керек. Аны өзгөртөбүз болот. Ал биздин закондорго эч каршы келбейт да. Биринчи ордодо идея пайда болуш керек. Ордодо пайда болгон идея жана 10 закон. Биз түзөтүү кошумча алымчаларды алууга даярбыз. Себеби дүйнөдө өзү 70% мыйзамды өкмөт демилгелеш керек. Өкмөттүн мүмкүндүгүн убактысы жетпей атабы же интеллектуалдык ресурс жетпей атабы. Кризис башталганда премьер-министрдин астында ушундай кеңеш түзүш керек болчу. Эски эксперттерден, экономисттерден ал болгон жок. Анан ошол карантин убагында ошондой режимде ушул мыйзамдарды биз иштеп чыктык. Чийки жактары болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстан бүгүн реформа кылмай кризистен чыга албайт. Аны баары билет. Бүгүн реформа бул популизм эмес, бул тарыхый зарылдык. Ким кылат дегенде 92, 93, 94 парламент 3 законду кабыл алганда өзүнөн өзү 3 адам пайда болду да. Бирөө айыл чарба реформасына Талгарбек пайда болду. Ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Бирок бүгүн айыл чарбада жеке менчик иштеп баштады да. Экинчи экономикада Таалыбек Кочомон пайда болду. Үчүнчү жана өзүн өзү башкаруу реформасын жүргүзгөн Төлөбек Эсенкулов пайда болду. Булар кийин көбү эл аралык банкта, Тажикстанда консультант болуп иштеди. Биз ошондой адамдарды сыймыктанышыбыз керек. Бул эми мыйзам кабыл алынса, ушул дискуссия көрүнөт. Себеби реформаны фанатиктер кылат. Анан биз айтып атпайбызбы, реформатор болуш үчүн сөз жок эле теге премьер-министр, президент болуш керек деп. Тарыхта министр экономика болуп жүрүп реформа кылган 3 кишини айтып берет. Канчалык реалдуу деген эле маселе келип атат да бул жердечи. Реалдуу турмуштан жарылып атпайбы? Муну аткара турган Кыргызстандын азаматтары бар. Бирок ошол эле учурда мисалы сиздердики бир сунуш болуп атат. Жана биздин эфирге да кетип калбады. Мисалы Улуу Британиядагы элчи Эдил Байсаловдун да мен сунуштарын карап отуруп, талкуу үчүн биз ошо көрөрмандарга көрсөтөлү дедик да. Мисалы биздин режиссерлор даяр болсо, ал башка нукта.
тескерисинче бүгүнкү кырдаалда мамлекетти күчтөшүбүз керек деген сунушту айтып атат да. Биз көрүп алалы, угуп алалы, ал боюнча да анан пикирлерибизди айтабыз. Кыстырма эле да. Бул ушул кризис убакта мындай коомдо реалдуу бир ойдун уюткусу болуп мындай түрткүнчүк берип турган мына коопсуздук кеңеши мына өзүн көрсөттү. Бир топ чечимдерди мына коопсуздук кеңеши аркылуу өтүп атты да. Көп маселелер ошо коопсуздук кеңешинин сунушу менен кабыл алынып атат. Муну моюнга алыш керек. Экинчиден мен Каныбек Апашевичке мындай баягы контур эме айтайын. Жана стратегия кала берет, стратегиялык бекиген программалар жата берсин. Биз аякта вирус жок, биз башка жасайлы деген бул түп тамырынан бери туура эмес ойда. Анткени ал догма эмес да. Жок, догма эмес. Ошону өзгөртүү менен сиздер өзгөртүп законду кармап отурлар. Жок. Закондун да кереги жок. Ошол жердеги жазылган да мына быйыл аркы жыл 23-жылга чейин приоритеттер коюлган. Эми ошол приоритеттерди өзгөртүү жөнүндө болуп атат да. Эми бул кала берсин. Ким каршы болуп атат? Жок, силерде да алардын баары. Жок. Депутаттарда да. Жок, ал президенттин астында. Мен бир кошумча кылып коеюнчу. Негизде да айтып атпайбыз, ким жоопкерчиликти алыш керек. Негизи Кыргызстанда бизде эң күчтүү күч жарандык коом болуп эсептелет да. Азыркы бул мына өкмөт штаб эң чоң ката кетирди. Демократиялык принциптерден тайды да. Ишин баштаганда журналисттерге тыюу салды. Баягы пикир айтканда каршы пикир, сын пикир айткандарга кечирим сурата баштады. Анан кийин үчүнчүсү дагы эмне болду? Дагы бир принцип негизи эгер ачык айкын болуп туруп кандай чечим чыгарса дагы талкууга чыгарып туруп жарандык коомдун баардыгын оюн угуп туруп бышкырып чыгарып ишти алып кете берсе болот да. Бул легитимдүүлүк маселесине келип атат да. Мисалы айтпайбы, көп чечимдерди коопсуздук кеңеш чечип атты деп. Өкмөт чечип салыш керек. Ал чечимдерди сунуш берип атты. Ал чечимдерди биз талкууну дагы бир альтернативалуу пикир катары. Мен айтып коеюн да, кече көрдүңүздөр. Армениянын премьер-министри, Япония премьер-министри күн сайын элге отчет берип атат. А биздин премьер-министр Бороновду көрүп калабыз кээде. Бул айла жок өкмөт иштебегендиктен президент демилген алып, коопсуздук кеңеши чарбалык ишке киришип баштады. Бул өкүнүчтүү. Коопсуздук кеңеши бул коргонуу маселесин караш керек да. Өкмөт иштебегендиктен анан айла жок, ошону аткарып башташты. Биз жана режиссерлордон сураналы Байсаловдун сунуштарын. Учурдагы кырдаал Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң ири сыноо болоорун айтууда. Байсаловдун айтымында коронавирус илдети жок эле улуттук экономикада орчойгон проблемалар жетиштүү болчу. Дүйнө жүзү боюнча мигранттардын акча которууларына эң көз каранды мамлекет болгонубуз улуттук өндүрүш жок болгонунун кесепети. Кум төркенеде жакында төгөнө тургандыгы жана бюджетке салымы кескин азайышы да мурдатан белгилүү болоорун эскертет Байсалов. Ал учурда акыркы 25 жыл өткөзүлүп келген неолиберализм алкагында мамлекеттик кыскартуу реформаларынан майнап чыкпаганын белгилеп, бардык саясий күчтөрдү креативдүү жаңы программа кабыл алууга чакырды. Жаңы иштелип чыккан программа амбициялуу жана масштабтуу болуш керектигин, 150 миллиард сомго чейин каражатты издеп таап, бизнестерге кредиттерди гана таратпастан негизги басымды жарандарды иш менен камсыз кылууга сунуштады. Жумушсуздар үчүн мамлекеттик курулуш, тазалоо, токой чарба жана башка тармактарда жайкы айларга убактылуу 100 миңдеген жумуш орундарын түзүү, адам ресурстарына инвестиция кылып, кыска мөөнөттүү кесиптик курстарды уюштуруу, бизнестерге салыктык каникулдарды гана эмес, толугу менен бир канча айга салыктардын кечүүнү жарыялоо. Буга чейинки Орус-Кыргыз фонду колдонгон моделди өзгөрттүү. Бизнестер каалаган чөйрөгө акча берүүнү токтотуп, мамлекет багыттаган, мисалы чоң жеңил өнөр жай фабрикалары, ири регионалдык долбоорлорду ишке ашырылышын тапшыруу. Эдил Байсалов азыркы кризистик шартты жаңы мүмкүнчүлүк катары карап, мамлекеттин кубатын бекемдөөгө үндөп жатат. Канчалык деңгээлде мисалы реалдуу бүгүн? Бул жакшы. Ушул багытта азыр коомдук талкууда 5-6 статья. Бирөө Муратбек Иманалиевдики, бирөө Алымбек Биялиевдики, бирөө Темир Сариевдики, Мариповдики, Байгутиевдики, Равшан Жээнбековдики. Бул да жакшы. Парламент бул ойдун ордосу, конкуренция. Жакшы идеялардын конкуренция болуш керек. Кээ бир жерлерин колдойм. Мамлекеттүүлүктү бекемдеш керек. Бул коргонуу, мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулук жагында. Бирок айтып атат, завод, фабриканы куруш керек деп. Анын товарын ким сатып алат? Биринчи. Ошон үчүн жеңил өнөр жайдан жок, товар азыр товар сатып алса, завод фабриканы ишкерлер куруп коет. Биринчи завод фабрика салыш үчүн кредит алыш керек. Кредитин алып бүткөндөн кийин гарантия кимде товарын сатып алат. Эми бул да бир идея катары сунуш боло бериш керек. Бирок ушул парламент жанагы акты деген ушун үчүн керек болуп атпайбы?
талкуу үчүн ордо пайда болот атпайбы? Анан ошолордун эң жакшы идеялары, прогрессивдүү идеялар. Аягы барып мыйзам болот. А мыйзамды өкмөт аткарат. Эмилбек мырза, сиздин пикириңизде мамлекет өзүн күчтөш керек деген нерсени, идеяны сиз кандай колдойсуз? Мисалы, пандемиянын шартында Кытайдын мисалынан улам ушу мамлекет күчтүү болуш керек экен, социалдык тармакта өзүнүн таасирин жайылтыш керек экен деген дагы пикирлер айтылып атпайбы? Негизи эле бул идеянын өзү, ошо мамлекеттүүлүк идеясы бул биздин улуттук идеологиянын баягы чордону да, өзөгү. Мамлекеттүүлүк деген, мамлекеттүүлүк бул ар бир адамдын баягы ыйык милдети катары, жалпы улуттун бир миңдеген жыл эңсеген нерсеси. Ошон үчүн мамлекеттүүлүктү бекемдөө деген сөз ал бийликти бекемдөө же бирөөнүн бийлигин бекемдөө эмес. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө деген биздин жашоо эрежебизди бекемдөө деген сөз. Бири-бирибизге болгон алаканы бекемдөө, ички карым-катнашты бекемдөө, ошону тазалоо, жанагындай коррупция башка нерсе деген эле маанини берет да. Ошондой мааниде эле айтылып атат, мамлекеттүүлүктү бекемдөйлү деп. Ал бийликти бекемдөө, бийликтин камчысын жана жоонураак кыл деген мааниде эмес болчу. Муну туура эле түшүнүш керек. Анан мамлекет экономиканы көтөрө албайт эч качан. Мамлекет инвестициялык шартты жакшы бериш керек. Мамлекет жеке менчикке кепилдик бериш керек. Мамлекет элге, коомчулукка, бизнеске эркиндик бериш керек. Ошондо калат. Мамлекет инвестициялык шарт жакшырса, инвесторлор келип оңдойт да. Кантип оңдойт мамлекет? Мисалы, бүгүнкү күндө элге эмне керек болуп атат? Акча керек болуп атат. Мисалы, эртең нанды кантип таап жейм? Эртең тамак аштык кантип, ошол мисалы кантип колдош керек? Мисалы, Казакстанда президент белгилүү бир өлчөмдөгү каражатты калктын аялуу катмары деп бөлүп берип атат. Кыргызстанда андай болгон жок. Себеби акча жок дедик, фискалдык, финансылык чаралар деген менен гана чектелдик. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат да. Акча жок дегенге такыр кошулбайм. Акча бар, эрк керек да. Сүйлөш керек. Болгон акчаны колдонуш керек. Ошол улуттук банктагы 2 миллиард 300 миллион акча, ал ошол мамлекет өлкө кыйын убакта келгенде колдоно турган акча да. Ушул убакта колдонуп, азыркы убакта биз экономикага акча сарптап, ошону сактап калбасак, бизнести, мунун кесепети жаман болот. Ал акча көп да кетип калат ошодончу. Ошон үчүн бул жерде чын айтканда ойлоп атат, мына биздин Евразиялык өкүлүбүз өткөндө газ боюнча Армения менен Беларусиянын немесине чечимине каршы орустарга добуш берип атат. Өкмөттө эрк керек. Ошо акчаны талап кылыш керек. Биз эки таможня союзуна кирип бердикпи? 5 миллион бизге бергенсиңер. Биз ушундай малды иштетпей качан иштетебиз анан кийин? Мен сизди ким Англияда жүргөндүгүнө байланыштуу Англиянын тажрыйбасын айтыптыр. Реформанын дүйнөдө 3 жолу бар. Биринчи мамлекеттик патернализм деп коет. Бул Рейгандын, Тетчердин, азыркы Казакстандын. Мамлекет өзүнө жоопкерчиликти алып, мамлекет экономиканы кийлигишет. Россияда ошондай. Мамлекет жана инфраструктура чоң заводдорду курат, кредит берет. Бизге андай ресурс жок. Мамлекеттик патернализм ким айткан, экономиканы мамлекет башкарыш керек деген Байсалов айткан, бизге туура келбейт. Экинчи либертанизм. Бул кимдики? Бендукузяныкы. Мамлекет максимум кетет, максимум эркиндикти берет. Бирок бизде 26% жакырчылык жашаган эл бар да. Аны унутпашыбыз керек да. Либертанизмдин бизге кесепети тие турган жагы, бүт баарын эркиндик берсек баары кете берет. А жакыр элди ким карайт? Ошон үчүн бизде 3-чү жол бар. Бул Германияда да иштеп тапкан Людвиг Эрхард, социальный либерализм. Жакырларды да колдоп, ошол учурда реформаны да кылып, ишкерлерге эме берүү да. Ошол реформаны ушуну жазып атканда биз баарын окуп даярдандык да. Биз кандай тажрыйба алсак болот? Тоо кен тармагында Монголиядан. Алар дагы сентябрга биз сыяктуу урдаткан. Кийин коррупцияга бөгөт коюп, закон кабыл алып, тоо кен Монголияга пайда келип баштаган. Монголия азыр өсүү темпи боюнча мурунку президент учурунда Сингапурга жакын болуп калган. Монголия биз сыяктуу кедей, билими бизден да төмөн, тоолуу өлкө. Монголия реформа кылды. Экинчи Бангладеш. Бангладеш 2007 жылы ички дүң продукция бизден 2 эсе төмөн болчу. Киши башына $400 болчу. Биз азыр 1300 да. Биздики 10 жыл бою 1300 боюнча калды. Бангладеш дүйнөдөгү эң кедей өлкө. $1700 чыкты. Реформанын эсебинен. Азыр өсүү темпи боюнча дүйнөдө 12-нчи орунда. Биз ушул биринчи газ нефтиси жок. Экинчи океандын жээгинде эмес. Реформа менен бутка туруп кеткен 4-5 өлкө бар. Армения, Грузия, Монголия, Бангладеш, Индия. Ошолордун сабагын алып, ошонун негизинде мыйзамдар даярдап атабыз. Бизди сактап кала турган акча кайдан келет атабызбы? Реформа кылсаң, Европа Союзу
берет. Ишенимди жаратыш керек деп атасыз да. Бирок эми бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип баратат. Мисалы биз эми эң алгачкы маселе азыркы оргулдан кантип чыгышыбыз керек, анан ушул кырдаалды кантип реформа үчүнбү, эмне үчүн кандай колдонуп калышыбыз керек деген негизде болуп атат да. Бирок ал үчүн жоопкерчиликти бирөө алыш керек баары бир. Азыркы өкмөттүн дагы маселелерин айтып атабыз, демилгечиси жок, чабаал деп атабыз, башка болуп атат. Ушундай кырдаалда Эмил мырза, мисалы сиз кимди көрүп атасыз? Реформаны алдыга жылдырып, бүгүнкү кырдаалдан жарандарды мындай аман соо алып чыгып кетиш үчүн. Эми азыр жакшы сөз айттым, жоопкерчилик биринчи кезекте баарыбыз жоопкер болушубуз керек. Ар бирибиз, ар бир жаран, ар бир киши өзү үчүн, өзүнүн сөзү, кыймыл аракети бар үчүн жоопкер болуш керек да. Биз азыр жоопкерчилик жок болуп кетти. Өйдөтөмөн, эмне кааласа айткан, анан Акчоп башта кечирим сураган ошондой болуп калды да. Ал эми азыр кимди көрүп атабыз деп, бул бирөөнү бирөөгө алмаштыруучу кырдаал эмес, андай шарт да жок. Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы жогорку кеңеш, азыркы өкмөт, азыркы шарт менен биз ушул кырдаалдан чыгышыбыз керек. Анткени жана азаматтан өзүң такып сурабадыңбы? Мына кантип алмашат, эмне болуп алмашат дегенде айласы кетип аягында шайлоо менен деп деле жооп берди. Ошол сыяктуу да. Шайлоодо турат. Ошон үчүн бул жерде азыр ошо коомдук пикирди козгоп, ким алып кете алат, анан кимди ичибиз деген маселенин өзү провокациялык маселе да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мамлекетти ойлосок, мамлекеттин эртеңкисин ойлосок, бул күзгү шайлоого барышыбыз керек, күзгү шайлоого чейин да жашаш керек. Ошого чейин могу кризистик кырдаалдын баягы өтө урчуктуу, өтө мындай чукул жерлерин жоюшубуз керек. Ал үчүн мынакей ар бир сунуш, ар бир жана көп кишилер айтылды, көп сунуш айтылат. Ошолордун баарын мен жанагы сунушума эле кайрылгым келет. Бул жерде депутаттардан, өкмөт, көз карандысы эксперттерден турган атайын эле эң жогорку деңгээлде кабыл алынган чечим менен согуштук тартипте күнү-түнү иштей турган топтор иштеш керек. Бүгүн уйку жок болуш керек. Бийлик ошого даярбы? Мисалы бул даяр эмес да. Бул баарыбыз ошого даяр болуп күтүп отурат да, эл күтүп отурат. Анан ошондо анан жанагындай сунуштар чыгат. Мына келгиле Мореки жерден Белди бекен буйлу ачка отурсак да могуга чыдайлы да. Мына жөнөкөй эле мисал, согуш убагы, Улуу Ата мекенин согуш, мына жакында юбилейин белгилеген атабыз. Согуш учурунда эл ачка, жылаңайлак суу сугарып жүрөт, бутунда өтүгү жок. Мына ошондой кырдаалда мамлекет элге кайрылган. Бизге акча керек. Мынакей мамлекеттик казначейский жанагы зайым чыгарган. Мына зайым ар бириң алгыла, самолет куралы, танка куралы, согушалы деп, ошол кезде дагы өзү ачка отурган кишилер колунан келишинче зайым сатып алып, мына ошол зайымдардын аягын союз тарагандарың төлөп кутулду го мамлекетчи. Балким ошондой да жолго барыш керек. Элден карыз алыш керек. Сырттан карыз чыкпайт да. Сырттын карызы оор болот. Анда ошол сырттан алган шарт менен элден да карыз алыш керек. Ошондой эле зайымга да барыш керек. Бардык шарттарга барыш керек да. Айтып атпайм, мынакей эгемендүүлүк алган жылдары 91-92 жылы энергетика Россиядан көз карандыктан кетебиз деп Прибалтика мамлекеттери 3 кыш мынакей тоңуп, от жакпай, свет жакпай отурду да. Бирок ошону менен чыгып кетти. Алар баары сүйлөштү. Биз азыр үшүп атабыз деп кайра жабышсак ошо бойдон көз каранды болуп калабыз. Келгиле отуралы, үшүсөк да, тоңсок да чыгалы деди, чыгып кетишти. Мына бүгүнкү күндө ошондой жанагы элдин жигерин көтөрчү, элге ишенич, дем берчү аракеттер керек. Албетте, элдин жигерин көтөрүш үчүн ишеним керек. Бийликке ишениш керек. Бир нерсеңди берерденчи, анан мурун өкмөт, бийлик ошол олуттуулукту сезип атабы? Мисалы, акыркы кадамдары менен, мисалы, баарынын башын бириктирип, ушундан аман эсен чыгып кетели дегенде жигер. Эки нерсе да, Элекс айтат, элден акча алыш керек деп. Эл байкуш каржы алып, чөнтөгү жыртык отуз кайнап алат. Мисал катары айт. Согуш убагында алган. Согуш убагында Жуков менен Сталин ишенчи. Азыр кимге ишенет? Мен ойлоп атам, Саакашвилини окусаңыз, мен дейт реформаны баштаганда, менин да реформаторум жок болчу дейт. Анан мыйзам талкуу баштаганда эксперттер келип баштады дейт. Ким жоопкерчилик алышат? Пикирлештер. Биринчиден өкмөттө да бар. Мисалы, Догоев, Асрандиев, Мукамбетовдор реформаны түшүнөт жакшы эле. Тышкы иштер министри түшүнөт деп ойлойм. Экинчиден парламентте саясий буфер пайда болду, силерди колдойду деген. Үчүнчү, эксперттер тобу, мыйзамды жазгандар жаш, чет өлкөдөн окуп келген, азыр өзүн реализация кылайын деген жаш эксперттер тобу бар. Алар эрте бүрүшкөн министр болгонго даяр. Төртүнчүдөн жарандуу коом.
бешинчиден ушул мыйзамга эң керек болуп аткан биздин бизнес коомчулук. Реформа кыла турган биз бир адамды күлтүп калбашыбыз керек. Пикирлештердин коому бар. Ушу шайлоодо кимиси утуп келсе, ушуну реализация кыла берсин. Бизге сырттан Саакашвили келбейт. Саакашвили Кыргызстан ичинде жүрөт. Кыргыз бар. Аны могул саясий чыныгы конкуренция таап чыгат. Саясий күрөш таап чыгат. Саясий конкуренциядагы ачык айкын анан бөтүш керек. Мыйзам калыс жүрсө. Абдухап мырза. Жанагы олуттуулукту сезип атабызбы? Ооба, сезип атат. Бийлик башындагылар жөнүндө сураган келип атат да. Сезип атат, дагы сезе баштайт. Анткени абал дагы эле курчу берет. Элде талап дагы көп болот. Коопчулукта, жарандык коомдо, бизнестеги талап күчтүү болот. Мен ойлойм, ушул жагдай, кризистик жагдай өкмөттү аргасынан алып келет да, реформа кылгангач. Буга чейин өкмөт эптеп септеп жашап келген да, мисалы үчүн. Мен ойлойм, ушул жагдай алып келет дагы, ал аргасынан ошо элге пайдалуу чечим чыгарышка мажбур болот да. Азамат мырзага мен жолдогум келип атат. Азамат мырзадан кечирим сурайбыз. Байланыштагы проблемалардан улам кээде байланыша албай атабыз. Сиздин көз карашыңызда мына акыркы кырдаалдан чыгуу боюнча өзүңүздүн сунуштарыңызды айткансыз. Бирок олуттуулугун сезип, дагы эмнелерге көңүл буруу керек? Жакшы сунуштар айтылды. Реформа керек дейт, либерализация, децентрализация туура, бирок эмне үчүн мурун аны жасаган жок биздин кадрлар? Азыр кризистин убагында ушунун баарын жасай алабы? Бул чоң суроо. Компетенция деңгээли жетеби ошого? Чоң суроо. Ошон үчүн менин оюм боюнча туура ушул шайлоого чейин азыр токтоп туруп шайлоодо жаңы муун, саясий муун келсе, ошондон кийин реформа, жаңы программа ошондо иштеп чыгарылыш керек. Азыркы күндөгү азыркы саясий муун мурун жасай албаса, эми ушул кризистин убагында жасай алат беле? Мен бул чоң суроо мен үчүн. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз. Эң негизги бул кадр маселеси. Сталин айткандай, кадры решают всё. Бул биринчи иретинде кадрды чечиш керекпиз. Андан кийин ушул азыркы күндөгү болуп аткан саясий кадрлар, булардын эң негизги задачасы азык-тулук коопсуздугу болуш керек. Ушул задачаны булар чечиш керек. А реформа, башка нерселерди анан башкалар келгенде алар чечиш керек. Чүнкү кичинекей болду, эмне үчүн буга чейин реформа болгон жасалат деп. Биз реформа боюнча берген мыйзамдар өкмөттө 2 жыл жатты. Жана 10 мыйзам ичинде экөө министрликте жатканда, бирөө телемедицина, бирөө ысык көлдү медициналык туризм зонасы жөнүндө жарыялоо жөнүндө. 2 жыл колдобой коюшту. Реформага мынчалык тарыхый зарылдык пайда болгон эмес. Ал экинчи айтканына кошулам, ушул чыныгы шайлоо болсо, биринчи бизге улуулардын да тажрыйбасы керек, жаштардын энергиясы керек. Чет элдик дүйнөлүк компанияда иштеген кыргыз балдар бар. Биз реформатор асмандан төрөлөт деп күтпөшүбүз керек. Реформатор арабызда жүрөт. Аны кырдаалыбыз алып чыгат. Бирок кризис деп атабыз, бирок айрым пикирлер айтылып келатат. 30 жылдан бери кризистебиз, ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдү эч жак эле жасашыбыз керек экен. Азыр пандемия аны дагы курчутту депчи. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышкандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз акыркы пандемия, коронавирус пандемиясынын шартындагы экономикалык кырдаал, аны экономиканы сактап калуу үчүн эмне чараларды кабыл алышыбыз керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптагаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев менен Абдухап Нурбаев, ошондой эле биз менен Skype аркылуу саясий илимдердин доктору, изилдөөчү Азамат Темиркул катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.